Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда Sport Life көрсөтүүсү. Бүгүн сиздер менен Ош шаары жана Ош облусундагы футзал боюнча жогорку лиганын 4-чү тур оюндарына назар салмакчыбыз. Жогорку лигада жалпы 8 команда ат салышып, ар бир жекшембиде 4 жуптук беттеш орун алууда. Демек 4-чү турдун биринчи жуптугу Жапалак Ихлас жана Алдиер командалары ортосунда болду. Курсаптан келген Алдиер өткөн жылы алдыга чыга албай калса, быйыл команданын даярдыгы жана дымагы да күчтүү. Буга чейинки оюндардын бирөөсүндө гана жеңилип, турнирлик жадвалда 2-нчи орунда келе атат. Ал эми Жапалак Ихлас быйыл жогорку лигага биринчи ирет чыккандыктан азырынча көз өткүчтөргө жаман эмес. Ал эми оюн тууралуу айта турган болсок, Алдиер тажрыйбасына таянып биринчи бөлүктө эле лидерлигин көрсөттү. 4 гол тээп алдыга чыккан курсаптыктарга Жапалак Ихлас 2 гол менен гана жооп бере алышты. Ал эми экинчи бөлүктө болсо Алдиерчилер дагы 4 гол киргизип, эсеп санын 8ге жеткиргенде Жапалак Ихлас командасы бир гана гол жаратып тим болушту. Ошентип Алдиер бул жолдо 3 пайды өз капчыгына салып, беттештин мыкты оюнчусу да ушул командадагы Жамал уулу Адилетке берилди. Экинчи беттеште Озгур ТМЖ менен кезгелди. Өткөн жылдын чемпиондору быйылкы жылдагы көрсөткүчтөрү анчайын жакшы эмес. Анын себебин команда бир катар жаңы оюнчулар менен толукталганы менен түшүндүрүшүүдө. Ал эми ТМЖ чемпионатка биринчи ирет кошулуп, бул команданын да оюну жакшы жүрүшпөй жаткан убагы. Беттеш тууралуу айта турган болсок, озгурлуктар жаңы командага жакшы эле күчүн көрсөтүштү. Биринчи бөлүктө 4 гол киргизип, ишенимдүү алдыга чыгып алды. Бул учурда ТМЖ командасы 2 гана гол тебүүгө жетишкен эле. Ал эми экинчи бөлүктө ТМЖ дагы 2 гол киргизүүгө үлгүргөнү менен өткөн жылдын чемпиондору голдор санын 6га жеткирип койгон эле. Ошентип өткөн турда да жеңилген ТМЖ бул жолу да жеңилүүгө дуушар болду. Ал эми Адылбек уулу Алимбек бул беттештин мыкты оюнчусу деп табылды. Демек 4-чү турдун 3-чү жуптук беттеши Эмаком менен Афим командаларынын ортосунда болду. Эмаком өткөн жылы биринчи лигада ойноп, жогорку лигага быйыл гана кошулду. Ал эми Афим да бул чемпионатта жаңы командалардан болуп эсептелет. Ага карабай бул оюнчулардын көрсөткүчү азырынча жаман эмес. Ал эми Эмаком болсо чемпионат башынан бери бир да команданы ута элек. Анткени менен бул жолку беттеште Эмаком Афим командасына татыктуу каршылык көрсөтүп жатты. Командалар биринчи бөлүмдө дээрлик бирдей оюн алып барып, голдор саны 2-2ге жеткен. Бирок Афим командасы 1 гол менен эсепти 3-2ге жеткирип биринчи бөлүктү жыйынтыктады.
Ал эми экинчи бөлүктө да командалар бири-бирине татыктуу каршылаш болду десек болот. Бирок оюн эсеби 4-5 менен жыйынтыкталып, бул жолу да Эмакомго ийгилик жылмайбады. Ал эми калыстар тобу Бакыт Мирзалим уулун Беттештин мыкты оюнчусу деп табышты. Ал эми акыркы жуптук Беттеш жогорку лигадагы өзүнүн орду бар тажрыйбалуу команда эсептелген Байтүшүм менен Бакай фонд ортосунда болду. Өткөн жылы Байтүшүм финалга чейин чыкса, Бакай фонд жарым финалга чейин жеткен эле. Андыктан эки команда тең бири-биринин сырын жакшы билет. Бул жолку Беттеште да эки команда тең этияттык менен оюн алып барып, ката кетирип албоого аракеттенип жатты. Беттеш бирдей оюн менен уланып, эки жаат тең биринин артынан бири гол жаратып, голдор эсеби да бирдей баратты. Анткени менен биринчи бөлүмдүн акыркы бөлүгүндө Байтүшүмчүлөр 3 гол киргизип, эсепти 3-2 менен биринчи бөлүмдү жыйынтыктап коюшту. Ал эми экинчи таймда болсо бир гана гол жаралып, аны Бакай фонд өз эсебине жазды. Ошентип 3-3 эсеби менен оюн жыйынтыкталып, Бакай фонд быйылкы чемпионаттагы биринчи тең чыгуусу орун алды. Ал эми Беттештин мыкты оюнчусу катары 3 гол киргизген Иса Молдо Исаевдин аты аталды. Ошентип 4-турдун жыйынтыгы менен жогорку лиганын турнирлик жадыбалына көз салабыз. Бакай фонд 4 оюнда 10 упай чогулду, биринчи орунга чыгып алды. Ал эми экинчи орунда Куршаптын Алдиер командасы, бул командада азырынча 9 упай бар. Үчүнчүдө Байтүшүм командасы, бул командада азырынча 8 упай бар. Афим командасы 6 упай менен 4-чү орунда келатат. Талебе Озгур командасы 6 упай менен 5-чи орунга түшүп калды. Ал эми Жапалак Ихлас командасында дагы 4 упай бар. Бул команда азырынча 6-чы орунда. ТМЖ командасы 3 упай менен 7-чи орунда келатат. Ал эми Эмаком командасы азырынча упай ала элек. Демек, бул команда 8-чи орунда калууда. Мына ушуну менен биз бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолугушканча сак саламатта туруңуздар.